Бүгүнкү күндө Кууландан соо жүрүп эле анан колу туткагына байланыштуу камакка алынып, сурак бере келгенде эле ооруп калчу адат кыргыздын чоңдоруна көнүмүш болуп калды. Учурда кылмыш иши козголуп, бирок ден соолугунун шылтоосу менен кылмыш ишин же суракты убактылуу атайлап токтотуп койгондордун саны арбын. Апрель окуясынан кийин биринчилерден болуп мындай синдромду карт саясатчы Үсөн Сыдыков баштаган. Качкын президент Бакиевдин кеңешчиси Сыдыков контрреволюциялык маанайдагы чакырыктарды жасагандыгы үчүн УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Надыр оргондо бүгүн болсо колуңан келсе алып туруп айдап чыгып ал өзүң. Болуптур экен. Отуруп ошол жерден балдарыңды коюп, бир-эки мынтык-сынтык менен коюп коюштун өзүнө. Кийинчерээк ал сот тарабынан ден соолугунун начардыгына жана жаш курагына байланыштуу үй камагына бошотулган. Ошондон кийин мындай практика байма-бай кайталанып келатат. Кызыл камдуу Жон Билек Камчыбек Ташиев өткөн жылдын 3-октябрында иш ордуна тосмодон секирип өтүп Үсөн Сыдыковдун тагдырын кайталады. УКМКнын СИЗОсунда жөн жатпай нааразычылык билдирип, ачкачылык жарыялап, ден соолугун да начарлатып алды. Анан ооруду. Кийинчерээк сот тарабынан акталып, бүгүнкү күндө анын ден соолугу мыкты деп жүрүшөт. Это болезнь всех чиновников, это уклонение от ответственности. Көп жылдан бери бизде баягы ответственность жок болуп калган, негизи кетип калган. Баягы эле кыргызчылыкка таянып эле, кыргызчылык койчу кетип калсынчы, аны жасап коюптур, эмне кылабыз. Болор иш болду, эми кечириш керек. Ошол эле кыргызчылык. Таң калыштуу бирок факт. Ата журтчу депутат Нурлан Сулайманов транспорт жана коммуникация министри болуп турганда коррупциялык иштерге тиешеси бар деп күнөөлөнгөн. Бирок ал башка депутаттарча күтүп отура бербестен ден соолугунун начардыгына даттанып атып, өлкөдөн чыгып кетти. Ушунун баардыгы айланып келип жоопкерчиликтин жоктугу системаны өзгөртүш керек мун үчүн катуу тартип керек. Мына мисалы үчүн азыр түштүктүндү кылып бөлүп аткандар жөнүндө жогорку мыйзам кабыл алып туруп, ким жогору түштүктүндү кылып бөлүп атканын алып жазалаш керек. Журналист жана коомдук ишмер Тынчтыкбек Алтымышевдин пикиринде аткаминерлердин үстүнөн кылмыш иши козголоордо же сурак берүү учурунда ооруп калуунун өзүнүн бир стратегиялык мааниси бар дейт. Биринчиден оорусуна шылтоолуп жеңилдик алып, СИЗОго жатканга караганда ооруканада жатса өзүнүн жанагы ошол кылмыш иштерин жабуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк пайда болот да. Балким бизнестери башка бирөөгө отуртуп ийет, жашырып жаткан иштерди башка булактардан чыгарып ийет, маалымат булактары менен өзүнө жан тарткан саясий топтор менен жолугушууга мүмкүнчүлүк алышат ошол ооруканада. Бүгүнкү күндө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган берени боюнча соттолгон Нариман Түлеев рак оорусуна кабылгандыгы маалымдалган. Ал эми депутат Курманбек Осмоновдун үстүнөн козголгон кылмыш иши ушул убакытка чейин токтоп турат. Бирдек болсо эле бар ооруп жаткылмай эме кылды. Элде эле көрүп турду да, кимдин ичип жеп жүргөнүн, кимдин эме кылганын, кимдин тас иштегенин. Каяктан элде жашата албайсың. Ала кандай Кыргызстанда баардыгы бири-бирин билет. Кандай эме кылат. Бирөөдүн катарак айткан сөздөрү бирөө менен шакташкан эртесинен Кыргызстанга белгилүү болуп калат. Аны жашырып эчтеке кыла турган эч жок. Булардын катарында коррупция беренеси менен 2 айдан бери УКМКнын СИЗОсуна камакка алынган Ахматбек Элдибеков да бар. Ага кечээ жакында номер 4-ооруканада 2-чи ирет операция жасалды. Учурда башкы прокуратура анын батырак сакайып кетишин каалайт. Коомчулуктун пикиринде убагында колу менен жасаганды ар бир жаран өзүнүн даражасына жана оорусуна карабастан мойну менен тартышы керек. Мисалы, бир депутат билбейм, эми бир ооруп атам деп чет өлкөгө качып кетти да. Эми эл көтөрүлүшкө чыгабы деп мени түрмөгө камап салабы деп ооруп атам больницага. Ошо ойдон көргөн жокмун да менчи. Жаңылыктардан көрөм да. Фальшиво болеет и избегает ответственности. Кылмышты кылгандан жооп бериш керек да жаштарга. Я считаю, что они специально это делают, чтобы их отпустили. И, наверное, и все так думают. Просто многие молчат, не говорят. Мне кажется, что обманывают они. Биздики постоянно эле ушундай да. Кандай себептер менен болсо деле бир ушул чоңдорду кармады же бир кылмыш кылды, ошолордун үстүнө иш козголор менен эле алардын же бөйрөгү ооруйт, же болбосо бир операция или в Германию или куда-то их отправляют. Туура эмес да ушул. Элдин баары билет, бул калп. Ишенбейм, ал жөн эле план болуш керек ошондой. Түрмөдөн качыш үчүн ошентип болуш керек.
на Востоке живем, мы ничего не сможем сделать. Чудеса бывают в нашей республике.